Ассаламу алейкум, урматтуу Муз-ТV YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар кайрадан эле Бишкекте турабыз. Бишкекте Дача суу айылында экинчи чыгарылыш болду туугандар. Бүгүн күнгө 7 декабрь 2020 жыл. Сиздерге бүгүнкү чыгарылышта 3 атты дагы тартып көргөзүп беребиз туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп бұл чарылған аттардың баасын угуңуздар, аттарды көрүңүздөр туугандар, өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө ылайык болсо аттарды баалап алсаңыздар болот достор. Анда эмесе баштасак, биринчи номерден бул чыккан ат азыр өзү негизи Алайдан келген ат экен. Алайдын Кабыланкөл деген жерден келген ат достор. Азыр 2 асыйда жазга барып 3 асый 6 жашка толгон бул ат улакка чабылып жүрөт. Ушул жерде болуп жүргөн. Бул жерде жана биринчи видеодо уктуңуздар. Улак Дача сууда аябай көп болот экен. Бери бастырың, бери брат. Ошол жерде чабылып өзүнүн өнөрүн көргөзүп жүргөн бул аттын баасы туугандар 140 000 сомго коюлуптур. 140 000 сом. Боюнун бийиктиги ушу 1,55 сантиметрден аз-маз жогорураак. Оозу жумшак бу, катыкпы? Өтө жумшак, жүдө катуу да. Өтө жумшак эмес, орто экен да. Орто. Күлүктүгүчү брат. Күлүктүгүндө сөз жок. Күлүктүгүндө сөз жок, Бир мындай чабып көрсөк болобу? Болот. Кыска аралыкка гана чабып, Аз аттар сууган да. Ооба, сууган даяр. Улакка барып жүрөт азыр. Улакка даяр. Канча жолу барды бул сезондо? Сезондо 10 жолу барды го. 10 жолу барды, Бир чабайлычы көрөлүчү атты. 140 000 сомго бааланып турган бул аттын мынакей туугандар 140 000 сомго бааланган Алайдан келген бул аттын мынакей күлүктүгүн сиздер көрүп турасыздар. Биздин Муз-ТVнын күйөрмандары аттарга баа берип, аттарга сыныңыздарды жазыңыздар туугандар. Сын үчүн комментарий ачык. Бул биринчи номердеги ат болду туугандар. Кийинки аттар мынакей даяр турат, токулуп улакка чабылып жүргөн. Өзгөндө келген аттар мынакей азыр торат. Өтө жакшы атты тартабыз. Андан кийин жерде качканды көргөзөбүз туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп, соорун кырган аттар кандай болот экенин көрүңүздөр. Мынакей туугандар, экинчи номердеги ат жерде качка. Бул аттын азыр мүнөздөмөсүн сиздерге толук айтып берели. Аттын баскан басыгын көрүп туугандар, бул атка бир баа бериңиздер. Азыр атты минип турган аттын үстүндөгү жигитке бул суроолордон берели туугандар. Ат кандай экен, канча жашта экен, бул дагы улакка барып жүрөбү, өнөрү кандай, ошол боюнча бир сыйра сурайлы. Туган, бул аттын жашына келип биринчи баштайлы, жашы кандай? Жашы 3 асы. 3 асы, 6га толтурду, Ооба. Бул аттын мындай ден соолугуна, жеп ичишине гарантия барбы жокпу? Жеп ичишине ден соолугуна гарантия. Гарантия. Канча жем жеп атат? Азыркы мезгилде 4 килограмм. 4 килограмм арпа. Ооба. Мына кетип аттын өнөрү барбы жокпу? Улакка чабылабы? Улакка чабылып жүрөт бул деле. Бул деле сууп даяр. Ооба, даяр. 5-5кечи. 5-5ке да чабылып. Торпок улакка дагы. Аламанга дагы. Мынакей достор, аттын боюнун бийиктиги бир 60тан жогору окшойт, Бир 62 сантиметр бою бар экен туугандар. Аттын мына көкүрөк тарабын караңыздар. Көкүрөк эки буттун аралыгы бир карыштай бар экен, мындай чене көргөндө. Аттын топко кириши жакшыбы? Топко кириши ооба жакшы. Жүрөгү токтугу ток. Мынакей достор, аттын породасына келип айтсак кандай породасы? Аттын атасы Орус. Россиянын жылкысы. Карабайыр. Энеси Карабайыр. Өзүбүздүн белерден экен да. Мынакей туугандар, эми атты азыр бир чабып көрөбүз. Биринчи атты чапкандай эле кылып чабабыз. Айта бериңиз, Мынакей туугандар, чабып көрөлү дагы. Андан кийин бул ат келгенден кийин баасын айтабыз. Баасы канча коюлду экенин сурайлы. Мынакей туугандар, токтошу дагы жакшы экен, тормузу. Оозу жумшак эле экен, Оозу жумшак. Баасын канча деп атасыңар? Баасын 350 деп. 350 000 сом. Мынакей туугандар, 350 000 сом деп бааланды. Эми айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болуш керек. Аны аттын ээсине чаласыздар туугандар. Ээси менен байланышып
бүгүнкү чыгарылган аттарды баасын чечип тугандар. Өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыздар болот. Арзаны чыкты. Мына мисалы үчүн орто баадагы ат чыкты тугандар. Эми алдыда соорунду кырган кара байыр торуну тартабыз. Биз менен чогуу туруңуздар. Бул аттын үйүрү да бар экен, ошону айтпай коюпмун. Үйүрү бар экен достор. Мынакей тугандар, бүгүнкү чыгарылыштагы эң чоң аттын бири. Бүгүнкү чыгарылыштагы ушул тор ат достор. Азыр тор атты бастырып көрөлү. Аттын мына жер сыйгалакта болуп атат. Атты чабып көрөлү. Бул ат боюнча эми бир жакшы токтолуп кеткен болсок тугандар. Аттын жашы кандай? Жашы 4 асы. 4 асы болду тугандар. 7 жаштагы атты азыр мына машина өтүп кеткенден кийин жанынан тартып атты сиздерге көргөзөлү тугандар. Ат кандай экенин өзүңүздөр дагы бир сын берип комментарийге жазып достор. Аттын жооштугу жоошпу? Өтө жоош. Караганга өтө жок. Караганга жаш бала деле карай берет. Мен астынан өтүп ары бери чуркап. Эчтеке кылбайбы? Жаман адаттары барбы жокпу? Андай адат жок. Тиштеп, үйүрүчө. Үйүрү бар. Үйүргө коюлган, а? Мына аттын жоондугун карап коюңуздар тугандар. Таза кара байыр окшойт, а? Таза кара байыр, аралашмасы жок. Жок, аралашмасы. Мынакей тугандар, атты мына аламанга, торпо кулакка чыга отурган ат экен. Өзү дагы убагында алтын шакектен бери уткан ат тугандар. Ээсинин айтышы боюнча бул ат өзгөн тарапта бир күчтүү балбан чапкан ат экен. Мынакей тугандар, азыр аттын жанынан көргөзөйүн. Такага жоошпу ат? Өтө жоош, а? Жеп ичишине гарантия. Эми атты бир чабыңчы барат. Чабып көрөлүчү. Атты сиздер сынаңыздар тугандар, биз чабып көрөлү. Атты мынакей такылдатып чабып кетип атат. Даректи бир айтып коеюн тугандар. Бишкек шаары Дача-Суу айылы ушул аттарды сиздер көрсөңүздөр болот. Ушул Бишкекке жакын жайгашкан биздин көрүүчүлөр Дача-Сууга келип, бул жерде аттар аябай көп экен. Ар бир үйдө эле өзгөндүн красный маягындай аттар багылат экен тугандар. Анда эми бул аттын улактын аты, торпо кулактын атын баасына келген болсок, баасы $8,000 деп бааланып атат экен тугандар. $8,000 кеми бар. Ушундай улагына гарантия ат караштыргандар болсо, чалып байланышыңыздар тугандар, келип көрүп атты сынап алсаңыздар болот тугандар. Азыр атты бир мындай үстү тарабын, соору тарабын дагы көргөзөйүн. Үйүрү барбы? Үйүрү бар. Үйүрү дагы бар. Буту колунда айып жок. Канча жем жейт бул? Бул 6 кг. Бул деле 6 кг, а? Мынакей атты көрдүңүздөр. Ошентип бүгүнкү чыгарылышта чыккан 3 атты тарттык тугандар. Кайсы бири сизге жакты? Кайсы бири сиздин купулуңузга, көңүлүңүзгө толду? Аны комментарийден жазганыңыздарды күтөбүз. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы чыгарылышты соңуна чыгарат. Саламатта калыңыздар. Биздин каналга катталып, газ басып кетсеңиздер болот достор.